сүннөт жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыздын денесинен чыккан нерсе бул. Пайгамбарыбыз бүткүл аламга рахмат болуп келген, райымдуу болуп келген. Пайгамбарыбыздын денесинен чыккан нерсе, ар бир нерсе бүткүл аламга хидаятка себеп. Пайгамбарыбыз сүйлөгөндүн да жол жобосун алып келген. Тамак жегендин дагы, жүрүш тургандын да тазаланган бардык нерсени. Ошон үчүн пайгамбарыбызга баш ийүүдө Алланын сүйүүсү Аллага баш ийүү болуп эсептелет. Мана ата расул факат ата Аллах. Ким пайгамбарга баш ийди, Аллага баш ийди. Ва ин тутиюху тахтаду. Эгер силер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баш ийсеңер, буйруктарын аткарсаңар, кылганын кылсаңар, Аллаху акбар, сөзсүз хидаят табасыңар. Кул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибкумуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла таала эмне дейт? Айткын ey Мухаммад. Эгер силер Алланы жакшы көрсөңөр, анда менин артыман эрчигиле. Мен кылганымды кылгыла, айтканымды аткаргыла. Эмне болот? Алла силерди сүйүп калат. Алла силерди жакшы көрүп калат. Аллаху акбар. Алланын сүйүүсү пайгамбардын сүннөтүндө. Алланын хидаяты пайгамбардын сүннөтүндө. Жакшы угуп алыңыз. Алланын мухаббат сүйүүсү, Алла тааланын хидаяты, Алла тааланын итааты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баш ийүүдө. Сүннөтүндө, жөнөкөй нерсе эмес. Бүгүн пайгамбардын сүннөтүнө кош көңүлдүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө кош көңүлдүк. Сахабалардан элестетип болбойт эле пайгамбардын сүннөтүнө каршы чыгуусучу. Жок, мүмкүн эмес эле. Ошон үчүн айткан Ибн Масуд разияллаху анху, эгер силер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштай турган болсоңор, сөзсүз адашасыңар. Сөзсүз адашасыңар. Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум. Хасан Басри болуш керек. Имам Малик рахматуллахи алейхи бекен. Кандай болгондо бул айтат, бу дүйнөдө турган сүннөттө жүрүү Нух пайгамбардын кемесине түшүп алуу деген. Нух пайгамбардын доорунда кемеге ким түшкөн болсо, ошол гана кутулган. Калганын бардыгы талкаланып кураган. Ошол гана куткарылган. Сүннөткө бекем отурган ошол куткарылат. Калганда кыйын болот тугандар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөм десе, анда пайгамбардын сүннөтүн жакшы көр. Пайгамбар сүннөтүнө амал кылганга аракет кылайлы. Бирибизди ошого чакырайлы. Пайгамбардын сүннөтүн жайылтайлы. Жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин сүннөтүмдү ким бекем кармай турган болсо, ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху ажру шахид. Ва фи риваятин фалаху ажру 100 шахид. Ким менин сүннөтүмдү бекем кармаса, үммөтүм бузулган учурда. Бунун мааниси эмне? Алымдар айтышат, сүннөткө кош көңүл болуп, сүннөттү тебелеп, көзгө албай, амал кылбай калган учурду үммөтүм бузулган учуру деген ошол. Ким ошол учурда бир сүннөттү бекем кармаса, бир шейиттин сообу берилет дейт. Оңой эмес бир шейит. Башка риваятта 100 шейиттин сообу берилет дейт. Канчанын? 100 шейиттин сообу берилет. Ошон үчүн иншалла тугандар, баарыбыз бекем ниет кылайлы. Иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга окшошконго, сыртынан дагы, ичинен дагы. Эртеге кыямат күнү Алла таала таразаны тарттырат, таразаны орнотот, болгондо адилеттүү тараза, амалдар тата турган тараза, ошол таразага салмактанганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариаты менен салмактанасыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үлгү стандарт. Ошого салынат ишенимдерибиз, ибадаттарыбыз, мүнөздөрүбүз бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ким канчалык пайгамбарыбызга ишенимине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ибадатына, мүнөзүнө бир сөз менен айтканда пайгамбарыбыздын жашоосуна канчалык дал келсе, ошончолук бактылуу, ошончолук пайгамбарыбызга жакын, ошончолук пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ылайыктуу. Ким канчалык узак боло турган болсо, дал келбесе ошого жарар. Пайгамбарды Алла таала эмне деп атат? Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Эй тугандар, силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу үлгү, эң чырайлуу өрнөк бар. Силер карап жашай турган, окшошо турган, аркасына ээрчи турган, идеал кармай турганыңар
Мына Мухаммад алейхиссаламды Алла Таалам кылдым дейт. Ошону карап жашагыла, жүздөнүп жашагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан көзүңөрдү албай жашагыла. Пайгамбарыбыз кантип ажатканага кирген, кантип чыккан, кантип уктаган, кантип турган, кантип жеген, кантип ичкен, кантип кийинген, кантип чечинген, кантип сапар кылган, кантип ибадат кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан. Демек туугандар, канчалык окшошсок, ошончолук Алланын ырайымына, Алланын рахматына лайыктуу болобуз. Ошон үчүн ар бир адам ойлосун. Ар бир адам ушуга ойлонсун. Ар бир адам пикир кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адам заттын мырзасы, эң билимдүүсү, эң даанышманы, эң ырайымдуусу, эң тазасы, эң бактылуусу, Алланын эң сүйкүмдүүсү, адам заттын баатыры, адам заттын жоомарты Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн иншалла биз туган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга аракет кылайлы. Ар бир учурдагы сүннөттөрдү аткарганга. Канча сүннөт аткара алсак, ошончолук Аллага шүгүр кылайлы. Алла тауфик берди пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарганга депчи. Канчалык сүннөттү жайылта алсак, ошончолук Алла субхана ва таала шүгүр кылайлы. Алланын жардамы менен болду депчи. Себеби пайгамбарыбыздын жашоосу Аллага эң сүйкүмдүү жашоо. Андан сүйкүмдүү жашоо жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жашоосу Аллага эң сүйкүмдүү, эң берекелүү, эң нурлуу жашоо. Пайгамбарыбыздын тарбиясы Аллаху акбар. Мейли аял кишиге болсун, кол алдында иштегендерге болсун, үй бүлөлүк болсун, коомдуу болсун, пайгамбарыбыздын тарбиясындай тарбия жок ааламда, болгон эмес. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бардыгы сизге, бизге эки дүйнөбүзгө бактылуулукка кепилдик. Пайгамбарыбыздын хадистери, хадис деп пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү, пайгамбарыбыздын кылган иштери, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында сахабалар кылып, пайгамбарыбыз унчукпай макулдук бергендиги, ушулардын бардыгы хадистер. Бул хадистер жөнөкөй эмес туугандар. Алла Таалам баарыбызга амал кылышырга тауфик берсин. Бирибизге да дуа кылайлы, элибизге дуа кылайлы, үммөткө дуа кылайлы. Колубуздан келишинче канча акылыбыз жетет, канча күчүбүз жетет, канча акчабыз бар, канча жөндөмдүүлүгүбүз бар, ушуга сарптайлы. Ушу сарптаганга лайыктуу ушул, курбанчылык бергенге ушул лайыктуу, чарчаганга лайыктуу ушул, гам жегенге лайыктуу ушул. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائز من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Muhammed Suresi. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala kalay kalktı, бардық бардықты мақлуқтарды жаратып, қачан андан мындайча айтканда жаратып толық бүткөндөн кийин тууганчылык бар го, тууганчылык бул маанавий нерсе, кармала турган нерсе эмес. Тууганчылык туруптур дагы айтыптыр. Бул макам паана тилей турган. Неден? Туганчылыкты үзүүдөн. Ушундай десе Алла субханаху ва таала жооп берген. Эй туганчылык дейт Алла Таала айтып атат. Сен разы болбойсуңбу? Ким сен менен бириксе, мен ошо менен биригейин. Ким сени кессе, мен аны кесейин. Ким сени үзсө, мен аны үзөйүн деп. Ал айтты, макул деди. Анда мына ошо сен үчүн деди. Бүгүн туугандар караңыз. Туганчылык исламда канчалык баасы бар экен угуңуз.
Бир туугандар бири менен соттошуп атат. Мен кечеге эле окуяны айтайын. Ошого ылайыктуу да мынакей азыр бүгүнкү темабыз, хадисибиз дагы келип атат. Бир туугандар биттары менен соттошуп туруп каматып берди. Мага телефон чалып атат. Бул не деген шермендечилик? Келишсе болбой беле? Бөлүшсө болбой беле? Бири-бирине мындай уступка кылып койсо болбой беле? Жок да. Анда шариатты угуп алыңыз, пайгамбарыбыз тууганчылык боюнча эмне деген? Тууганчылык арызданып атат, арманын айтып атат Алла Таалага. Не деп? Ким мен менен бириксе, я Алла, сен ошо менен бириккин. Ким мени үзсө, сен андан үзүлгүн. Мына хадисте анан Алла субханаху ва таала өзү тууганчылык айтып атат. Сен ыраазы эмессиңби дейт. Сени үзгөндү мен үзүп салам. Сен мен бириккенди мен бириктирем. Ама маанисине азыр келебиз кандай экен. Тууганчылыкты мен жалпысынан айтайын, тууган. Мейли ал бир тууган болсун, же атаңыздын туугандары, же апаңыздын туугандары болсун, тайкелер. Макулбу? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Баары ушу тууганчылыкка мамилени жакшы кылыш керек. Жөнө кээ бир учурларда акчалай жардам берүү жетиштүү эмес. Кээ бир учурларда маша Алла көңүлүн көтөрүү, салам айтуу, тил менен сүйлөшүү, кээ бир учурларда зиярат, кээ бир учурларда дуа, кээ бир учурларда жамандык жеткирүү, бул да тууганчылыктын акысы. Мен акча бере албайсың, бирок жөн эле барып кызмат кылып кой. Мен акча бере албайсың, жөн эле зиярат кылып көңүлүн көтөрүп кой. Мен акча менен жардам бере албайсың, акчаң жок. Эчтеке эмес, кыжалат болбо. Ага жамандык каалаба. Жамандык каалаба. Анын кайгысын бөлүш, ага бир алхамдулилля бир жакшылыкка жеткен болсо, ийгилигин алхамдулилля бөлүш, ичинен күйбөй, көрө албастык кылбай, өзгөчө узактагылар эмес, жакындагылар да имансыздыктын, ахиреттин пикири жок болгондуктан, динибизден кабарсыз болгондуктан, бүгүн мынандай бир кесепет болуп атат. Суранышты дамыла ошончо бир маселе кылбасаңыз болбойт. Акыркы учурларда мына жакындар, тууган уруктар өтө бири-бири менен копол мамиле кылып, имансыз мамиле кылып атышат. Бунусу бир тарап, бунусу бир тарап дейт. Бир туугандар, ону экөө өтүп кеткен, 8 калган, экөө бир тарап, 6 бир тарап. Тууган, Алладан коркойлу. Алла Тааланын тарабынан бале келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким өмүрүнө береке кааласа, ырыскысына береке кааласа, өмүрүн узун болгонду кааласа, ырыскысына береке кааласа, тууганчылыкты бекем кармасын дейт. Пайгамбарыбыз урушкандарды бириктириш үчүн, пайгамбардын шариаты урушкандарды бириктириш үчүн. Тууганчылыктын маани берели, тууганчылыкка маани берели. Азыр дүнүйө түшүнүп атабыз. Бу телефон менен дүнүйө өлтүрдү бардыгын. Жок болбоду дегенде алхамдулилля, сизден жакшылык жетпесе дагычы, жамандык жетпесин. Жакшылык бере албасаңыз да, сиз жамандык кылбаңыз. Бири-бирин дубалатканга чейин барып атат. Бири-бирин дубалатканга чейин, кара дубалатканга чейин. Бул байып кетти, бул тигинтип кетти, бул мындай болуп кетти, бул мынандай болуп кетти. Көрө албастык ушуга чейин жеткирди. Мен мындай абадан алып, же бирөөдөн уккан эптеп эле мындай сөз эмес, жок. Практика тургундан көргөнүмдү айтып атам да. Туугандар, келели. Эсибизге келели, динибизди кармайлы. Бу дүйнө менен жашоо бүтпөйт. Бу дүйнөдө сиз мисалы бирөөгө жамандык кылып делечи, жүрөгүңүзгө рахат таппайсыз. Сиздин жашооңуз оңолуп кетпейт. Укмуш болуп кетпейсиз. Бирөө жамандык кылсаң эле байып кетип эле, сен депутат бола калып, президент бола калбайсың. Ошон үчүн айтат, сен эгерде абийир кааласаң, бирөөнүн абийирин төгүп, эч качан абийирдүү боло албайсың. Иззат кааласаң, бирөөнү кордобой иззат тап. Бирөөнү кордоп, аны кордоп, уну кордоп, иззат табам, андай эмес. Пайгамбарыбыз мына хадисте эмне деп атат? Алла айтып атат, Алла тууганчылык арызданат экен, тура кылат экен мынакей. Паана тилейт экен. Эмнеден? Ушу тууганчылык бузулгандан, тууганчылык үзүлгөндөн, ушудан паана тилейт экен. Ушу үзүлбөс экен тууганчылык дейт экен, карачы. Тууганчылык бузулбас экен дейт экен. Сылман катаак.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Кулк мүнөз, исламдагы кулк мүнөз менен мүнөздөлгүң келсе, анда сен угуп ал. Саңа бербегенге берген, сен үзгөн менен мамиле түзгүн. Өзгөчө жакындар менен. Салам айтуу, алхамдулилlah. Буга келели. Пана тилеп атат, пана. Качан Алла субхана ва таала бардык махлуктарды жараткан соң, мынакей туганчылык ошол жерде арызданып туруп атат, арманын айтып. Алла Тааладан пана тилеп атат. Ушу туганчылык бузулуп кетүүдөн пана тилеп атат. Бул мындайда туганчылык маанавий нерсе, жамадат деп коет, твердый веществолор. Булар дагы сүйлөйбү? Туганчылыкта сүйлөйбү депчи. Алымдарыбыздын ортосунда ушул тууралуу ар кандай ойлор бар. Туганчылык өзүнүн тили менен сүйлөйбү же өзүнүн абалы менен сүйлөйбү? Же кандай бул? Же болбосо ушу мисалы эми таш, мому тоолор, булар сүйлөйбү же сүйлөйбү? Кур'ан-ы Каримге карасак, "Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдирум." Бир дагы нерсе жок Алла Тааланы мактоого айтпаган. Таштар дагы, суулар дагы, тоолор дагы жараткан Алла субхана ва таала тасбих айтып турушат, мактоо айтып турушат. Бирок аятта келет: "Валакин ла тафаккахуна тасбихахум." Бирок силер алардын тасбиhlерин түшүнбөйсүңөр. Алла субхана ва таала буларга тил берип койгоруна, сүйлөтүп койгоруна эч качан Алланын кудуретинен узак эмес. Бирок ал абалы менен ушундай сүйлөйт деген мааниде келе турган болсо. Эми Алла Таала айтып атат: "Сен разы эмессиңби?" дейт туганчылыккачы. Ким сен менен бириксе, мен дагы ал менен биригейин деген мааниси эмне? Бул деген азимул ихсан, өтө чоң жакшылык кылайын деген сөзү да. Алланын биригүүсүнүн мааниси өтө чоң жакшылык кылайын. Ага жакындоо, Алланын разычылыгындагы жардам берүү, ан кадр ихсан минху ли абди, бендеге өтө чоң жакшылык кылганын маанисинде келет бул. Ким сени үзсө, мен аны үзөйүн деген мааниси ошол. Жакшылыктан үзүү, ага азап берүү маанисинде. Аазаналлаху минал балаи биманнихи. Алла өзүнүн жакшылыгы менен баарыбызды мындай жаман балейден сактасын, амин. Ошон үчүн иншалла кимде алхамдулилля туугандар менен мамилелери жакшы болсо, Аллага шүгүр кылсын, дагы жакшырта берсин. Ким мамилелери начар болсо, бүгүнкү күндөн кечикпейли. Сиз теңелбеңиз да. Ал мага салам бербейт, ал мага келбейт, ал мага жакшылык кылбайт, ал мага бербейт, ал мени чакырбайт, ал мени сурабайт, алды ташта дагы мен деген көт. Мен ага жакшылык кылайын, мен ага салам берейин, мен ага дуа кылайын, мен жакшылык каалайын, мен деген көт. Не кыласың ал деп алып? Бу дүйнө сен акысын бере турган дүйнө. Ошон тугандар, бизде көбүнчө ушул проблемада мен жакшылык кылам, ал жакшылык кылбайт деп. Сен кыл, Алла үчүн кыл, болду. Мойнуңдагы милдетчи, шариаттагы бизге берген да. Эртеге кыямат күнү сизденчи? Ал эмне үчүн, ал не кылбады деп сизден сурабайт. Сен эмне үчүн кылган жок деп сенен сурайт. Сен эмне кылган жоксуң, эмне кылдың деп биз лично сизден сурайт. Ошон үчүн иншалла мына жерде тугандар, келиңиздер. Ким ушундай мамилелер үзүлүп калган болсо, бүгүндөн калбай телефон чалып, кечирим сурашып, эгерде сизден кетип калган болсо, же кетпеген болсо, анда ал абалдарын сурап, иштериңиз жакшы болсо, болбоду эми 2 рекет намаз окуп, дуа кылып коюңуз. Туганчылыкты кармануу, бекем тутуу жалпысынан алганда важип, шариятта өкүм. Туганчылыкты кесүү чоң күнөө. Шариятта өкүмүн угуп алайлы, билип алайлы. Жалпысынан алганда туганчылыкты кармануу важип экен. Туганчылыкты кесүү, катташпай коюу, не болсоң ошо бол. Бул чоң күнөө. Бул чоң күнөө. Эми туганчылыкта да даражалар бар. Кээ бирлеринен жогору турат. Кээ бирлери мисалы, болбоду дегенде сөз менен, ассаламу алейкум деп, кээ бирлер саламдашпай койгон.
Саламдашпай койгондор бар. Болбойт бул. Ассаламу алейкум, саламдашуу. Жана кудуретине жараша, кажетине жараша бул да өкүм өзгөрүп турат. Кээде важип, кээде мустахаб. Кээде важип, кээде мустахаб. Кээ бир учурларда мүмкүн кээ бир акысын бересиз, бардыгын акысын бере албайсыз мисалы. Бардыгын акысын бере албайсыз. Ага мисалы карызга батып калды. $10,000 керек. $10,000 бере албайсыз. Мейли 10,000 сом берип коюң. Мисалы да. Жесе 10,000 сом деле бере албайсыз. Жакшы сөз айтып бир не кызмат бар, кызмат кылышып коеюн. Бир нерсе көтөрүппү, бир нерсени салышыппы, бир нерсени сатышыппы. Бул жолдор толтурат. Акчасыз деле кыдыра турган иштер толтурат. Жакшы сөз кээдечи акчадан жакшыраак болот. Жаман сөз кээде акча бергенден жаманыраак болот. Аллах субханаху ва таала qaulun ma'ruf aw maghfira khayru min sadaqati yatba'uha adha. Жакшы сөз, же болсо кечирип кой деп айтып коюу, бул садака берип, жардам берип туруп, аркасынан ыза жеткиргенге караганда жакшыраак деп атпайбы? Садака берип, жардам бердиң, туура, Алла разы болсун. Бирок аркасынан милдет кылып, аркасынан ыза жеткирип, ар нерселерди айтып, ушуга караганда бербей эле кечирип кой деп койгон жакшыраак экен да. Берип алып анын аркасынан ызага түшкөндөн көрө. Бердиңби? Унт. Алланын ыраазычылыгы үчүн де, Кудай калса Алла таалам кайтарат муну, текке калтырбайт. Алла кадырдан зат. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه. Abu Hurayradan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Allah Taala kaçan bir bendeni жақшы көрүп қалса, Жабраил периштени чакырат экен, ey бергел. Айтат экен Жабраилге, мен паланча адамды жақшы көрөм. Сен дагы жақшы көр дейт экен. Qal fayuhibbuhu Jibril. Jibril периште аны жақшы көрүп калат. Summa yunadi fis sama, кийин асманга жар салат. Fayaqulu айтат, Инналлаха юхиббу фуланан фаахиббуху. Жабраил периште айтат экен, Алла Таала асмандагыларгачы паланча адамды жақшы көрөт, силер да жақшы көргүлө дейт экен. Фаюхиббуху ахлус сама. Асмандагылар аны жақшы көрүп калышат. Qal summa yuda lahul qabul fil ard. Андан кийин жерге ал адамдын мухаббаты түшөт. Мындайча айтканда, жердеги жақшы адамдардагы ал адамды жақшы көрүп калат. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبرائيل. Bir adamda Allah jек көрсөчү, Жабраил периштени чакырат экен. Фаяқул Алла айтат экен, инни убгиду фуланан. Мен паланчаны жек көрөм. Фабгидху. Сен да жек көр дейт экен. Фаюбгидху Жабраил. Жабраил периште аны жек көрөт экен. Сумма юнади фи ахли сама. Кийин Жабраил периште жар салат экен. Асмандагыларгачы. Инналлаха юбгиду фулана фабгидуху. Алла Таала паланчаны жек көрөт, силер да аны жек көргүлө деп. Qal fayubghidуnahu. Бардыгы аны жек көрөт экен. Summa tuda lahul bagda fil ard. Андан кийин жер бетине анын жек көрүүсү түшөт экен. Аллаху акбар. Бул риваят Муслим шарифте келет. Бул жерде тугандар, бул хадисте бизди кызыктыруу дагы бар, коркутуу дагы бар. Кызыктыруусу Алла мени жакшы көрсө экен деп Аллага жагайын, Аллага жагынайын, Аллага сүйкүмдүү болоюн деп мусулман жашайт экен. Мусулман адам жашаганы өзү Алла мени жакшы көрсө экен деп жашайт экен. Алла сени качан жакшы көрөт? Качан сени жакшы көрөт? Качан Алла субханаху ва тааланын баш ийсең. Алла тааланын буйруктарын аткарсаң, тыйгандан тыйылсаң, Алла жакшы көрө турган амалдар. Алла жакшы көрө турган амалдар бар. Ошол амалдарды кылсаң, Алла субханаху ва таала жакшы көрүп калат. Алла тааланы жакшы көрөт. Демек бул жерде Алла субханаху ва тааланын пенделерге болгон ошол жакшы көргөн пенделердичи дагы да ошол жакшы амалдарды күчөйтүүгө түрткү болуп атат да, булчу. Түрткү болуп атат да.
Мындайча айтканда бир адам машалла жакшы амалдарды кылып атат, Алла жага турган. Ошону дагы күчөткөнгө. Жана экинчиси билет, бул алхамдулилла мен жакшы амал кылып атыпмын деп. Экинчи тараптан жаман амал кылган адам, Алла Таалам жек көргөн амал кылат, мен туура эмес жолдо экенмин деп. Ал тооба кылсын, туура жолго түшсүн деп. Хадиси кудусийде келет. Инналла азза ва жан, Алла Таала кала айтат: "Ман адали валиян факат адантуху бил харб." Ким мен досума душмандык кыла турган болсо, мен ага согуш жарыялайм. Ким мен досума, Алла Таала айтат. Алла жакшы көргөн бендеси, сүйгөн бендеси, иманы бар, жакшы амалы бар. Ошого согуш жарыяласа, ошого душмандык кылса, мен ага согуш жарыялайм. Ва ма тақарраба илайя абди би шей ахабба илайя мимма ифтараттуху алейх. Ана. Пенде мага жакындаганы мен ага фарыз кылган нерседен дагы мага сүйкүмдүүрөөк нерсе жок дейт. То есть Алла Таала пендеге фарыз кылганы бар. Ошо фарызды аткарганда пенде Алла Таалага жакындай деген. Андан дагы жакшыраак жакындоо жок экен. Демек, фарыздарды аткаруу, туугандар, бул Алла Субханаху ва Таалага мынакей жакындоо экен. Алла Таалага эң жаккан амал экен. Качан Алла Таала бизди жакшы көрөт? Качан мен фарыз намазды аткарсам, качан мен фарыз орозону тутсам, фарыз зекетин берсем, фарыз ажылыктарды кылсам, фарыздарды качан аткара турган болсом. Так, андан кийин не дейт? Ва ма язалу абди ятақарраб илайя бин навафил хатта ухибба. Пенде мага нафил намаз менен жакындай берет, нафил ибадаттары менен жакындай берет, те мен аны жакшы көрүп калам дейт. Мынакей. Демек, туугандар, бул жерде эки нерсе болду. Алла Таала пендени жакшы көргөнүн себеби Алла Таалаган, Алла Субхана берген фарыздарын аткаруу экен, нафилдарды да аткаруу экен. Мейли фарыз намаз болсун, нафил намаз болсун, же болбосо зекет, фарыз зекет болсун, же садакалар болсун, же жакшы амалдарда, кайрымдуулуктарда ошол жерге акцияларга катышуу болсун, ошолорго үлүш алуу. Жакшы иш болуп атат, машаалла. Жакшы иш болуп атат. Пананчага жардам берип коелу деп. 100 сом менен кошулуп койдуңуз, сиздер да соопко шериктеш болуп койдуңуз. Бирөөгө жардам, бирөө муктаж болуп атат, бирөө ооруп атат, бирөө сапарга кетип атат, же болбосо бирөө бир жакшы нерсени куруп атат. Кайрымдуулук. Кайрымдуулуктачы жөн турбаш керек. Кайрымдуулук, машаалла, сооптуу иш болуп атканда, кээде сиз акчаңыз жок болуп калса, болбоду дегенде мен 1 саат ушул жерге иштешип коеюнчу барып. Кирпич түшүрүшөсүзбү? Арматура ташып коесузбу? Же болбосо кандай болбосун, алхамдулилла, бизден бир жакшы амалдар болсун, туугандар. Ушу аркылуу эмне болот экен? Аллага жакындайбыз. Алла жакшы көрөт экен. Алла Субхана ва Таала жакшы көрсө, Жабраил периштени чакырат. Эй, мен мураны жакшы көрөм, сен дагы жакшы көр. Жабраил периште бардык асманга жар салат, 7 асманга тең. Алла паланчаны жакшы көрөт, силер дагы жакшы көргүлө дейт. Асмандагылар сүйүп калат буну. Андан кийин жерге да буну сүйүүсү түшөт, мухаббаты түшөт. Фасыктарга эмес, бузукуларга эмес, кафырларга эмес, жүрөгүндө иманы бар адамдарга. Ошондой эле мына Алла Таалага жаккан амалдардан ажылык, умра, тааллумул илм ва таалиму, илимди үйрөнүү, илимди башкаларга үйрөтүү. Булардын бардыгы арам нерселерден сактануу, пенделердин укуктарын аткаруу, ушулардын бардыгы Алла Таала жакшы көргөн амалдар, туугандар. Демек, ушулардын ичинде болсок, ушуларды аткарсак, арамдан сактанып, өзүбүздү алып, пенделердин укуктары кандай, ата-эненин акысы бар, аялыңыздын, бала чакаңыздын, бир туугандардын, кошуна колоң, жалпы эле мусулмандардын, карыялардын, жаштардын бардык акылары бар. Ошолорду колубуздан келишинче акысын берип кетсек, акысын берип турсак, Алла Субхана ва Тааланын мухаббаты насип болот. Куранда Алла Таала айтат: "Инналлазина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда." Вудда деген мухаббат. Шек күмөнсүз ким иман келтирип жакшы амалдарды кылса, мээримдүү Алла Таала аларга сөзсүз мухаббат берет. Өзүнүн мухаббатын да берет экен, өз ара мухаббат да берет экен. Караңызчы. Туган, элибизге ынтымак качан келет? Биримдүүлүк качан келет? Достук качан келет? Ортобузда мухаббат качан келет?
Ortamızda muhabbet iman amali salih menен gelet. Kaçan biz imandı olsak, imanımız beken bolsa, ikincisi amali salih, jakşı amallardı kılsak, Allah Taala aytып atat. Men ortaڭorga muhabbet berem dep atat. Бұл жерде айтқан жоқ. Ақшаңар болса, же башка нерсеңер болса, жоқ. Иман амали салих менен ортого мухаббат береді. Ошон үчүн иншалла карап туруп эгерде биз элибизге иман, элибизге мухаббат, ынтымакты кааласак, анда иман менен амали салихти бекем кармайлы. Имам Ахмад риваят келтирет. Саубан разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал абд ла ялтамису мардаталлах." Пенде Аллахтын разычылыгын издейт. Ва ла язалу бизалик, ошонун аркасынан түшүп эле жүрөт. Фаякулу азза ва жал Жибрил, Жабраил периштеге Алла Таала айтат: "Инна фуланан абди ялтамису айюрдини." Паланча менин пендем мени разы кылам деп издеп жүрөт. Ала ва инна рахмати алей. Каварда ругвал, менин райымым ошол бендеге буйрат. Фаякулу Жабраил айтат экен: "Рахматуллахи ала фулан." Аллахтын райымы паланчага буйрду. Ва якулуха хамалатул арш. Аршты көтөргөн 8 периште айтат экен. Ва якулуха ман хаулахум. Аршты көтөргөн периштелердин тегерегинде периштелер айтат экен. Хатта якулуха ахлус самавати ва саб. Самавати саб. 7 асмандын периштелерин бардыгы ушуну айтат экен. Андан кийин сумма тухбату лаху илал ард. Жерге анын мухаббаты түшөт экен. Мынаны караңыз. Демек тугандар, мына риваятта Аллахтын разычылыгын издеген адам. Алла кайсы амалдан разы болсо, ошол амалды кылам депчи. Ошого Алла субхана ва таала менин райымым буга жайыт деп атат. Дайым аркасынан издеп жүрсө. Эми Аллахтын пендесин жакшы көргөнүн мааниси эмне? Периштелерди, пендени жакшы көргөнүн мааниси эмне? Жана пенделерди жердеги жакшы көргөн мааниси эмне? Аллахтын мухаббаты деп атпайбызбы? Алла жакшы көрүп калат депчи. Бунун мааниси мындай тугандар: ирадату ал хайр лаху, ага жакшылык каалайт деген сөз. Жана ага хидаят каалайт. Ага белек, Аллага райымдуулук, айкөлдүүнү бергенди каалайт. Мына Аллахтын мухаббаты деген. Аллахтын жек көрүүсүнүн мааниси кандай? Аны бактысыз кылуу, ага азап берүү деген. Жабраил периштенин мухаббаты кандай экен? Бул эки түрдө алсак болот дейт. Биринчиси, Жабраил периште жана башка периштелер ошо пендени жакшы көрүп калат деген мааниси, ага истигфар кылат. Ага истигфар кылат. Жана ага мактоо айтат, жана ага дуа кылат. Экинчи мааниси, ага жолукканга жүрөгү тартып калат дейт. Себеп дегенде Алла субхана ва таала баш ийгендигинен Аллага сүйкүмдүү болуп калган дейт. Демек, мухаббат үчкө бөлүнүп атат тугандар. Илахи, рухани, таби'i. Аллахтын бендеге болгон мухаббаты хуббун илахи деп коет экен. Кудайлык сүйүү деген сөз. Ва хуббу Жабраил вал малаика лаху. Жабраил периштенин жана башка периштелердин мухаббаты хуббу рухани. Бу рухани сүйүү деп коет экен. Ва хуббул ибад лаху. Пенделердин жакшы көрүп калганы хуббу таби'i. Бу табияттагы сүйүү дейт. Аллахумма инна нас'алука хуббак ва хуббан юбаллигуна хуббак. Алла Тааладан мухаббатын сурайбыз. Жана Алла Тааладан өзүнүн мухаббатына жеткире турган мухаббат сурайбыз. Амин. قال أبو إدريس خولاني: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب برق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. أبو إدريس خولاني айтат: мен Дамаск, мына Сириядағы мешітке кірсем, бір жаш жігіт дейт, жүзі нұрланған, жарқыраған отырған екен. Адамдар тегерегінде отырат. Қандайдыр бір мәселеде талаш болып қалса, дароо ошого кишиге кайрылып атат. Жана ошосунун сөзүнөн алар маселе алып атат. Мен сурадым, бул жаш жигит ким деп. Айтты, бул Муаз ибн Жабал деди.
Бұл сахаба екен. Кім екен? Сахаба. Муаз ибн Жабал 34 жашында дүниеден қайтыш болған. Разияллаху анху. Кейбір риwаяттарда 36 дейді. Муаз аты Муаз. Аллаху акбар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұны өте жақсы көрчү, мақтап айтат эле. Құранды үйренсеңер, Муаздан үйренгіле дейді эле. Пайғамбарымыздың doğrunda бұл. Фатва берген кішілердің қатарында эле. Муфти десең муфти, қары десең қары, илімге келе тұрған болсаң, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам: "А'лам уммати бил халал вал харам Муаз ибн Жабал." Мен үмметімдің ең адал менен арамды мықты билүүчүсү Муаз ибн Жабал деген. Ушуну айтканда: Муаз, мен сени жакшы көрөм. Мен сага насаат айтам. Ар бир намаздан кийин Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дуаны таштабагын деп. Ушу Муазга айтканда, пайгамбарыбыз ушуну Йеменге жиберген, барып дин таркаткын депчи. Ошо жаш жигит экен, болбосо көп деле жашаган жок. 34 жаш деген эмне? 36 жаш деген эмне? Бирок эмне деген иштерди кылып кетти. Аз жашады, саз жашады деп муну. Аллаху акбар. Бу киши эмне дейт? Айтат: Муаз ибн Жабал деп жооп берди дейт. Фаламма канал гад хаджарту. Эртеси күнү келгенде мечитке мен эртерээк келдим дейт да. Фаважату кад сабакани бит тахжир. Келсем, бая жаш жигит менен мурда келип калыптыр дейт. Болбосо мен эрте келгенмин дейт. Ал жаш жигит менен мурда келип калыптыр дейт. Ваважату юсалли. Карасам намаз окуп аткан экен дейт. Кал кийин айтат: Фантадарттуху. Күттүм дейт, буну күтүп турдум намаз окуган. Хатта када салатаху, намазын бүткөн соң, сумма жи'туху, алдына бардым дейт. Мин кибали вajhihi, жүз алдына бардым дейт. Фасалламту алейхи, салам алейкум деп учураштым. Сумма култу, мен ага айттым дейт: Валлахи инни ухиббука лилла. Аллага ант ичип айтайын, мен сизди жакшы көрөм да Алла үчүн деп. Ушу сөздү айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда тугандар: Ким кимди жакшы көрсө, Алла үчүн жакшы көрөм деп айтып койсун деген. Не дегени? Алла үчүн жакшы көрөм деп. Бул жерде тыйын, пыйын, саясат, маясат, туган урук, тияк бияк башка нерсе караз эмес. Алла үчүн жакшы көрөм. Бул эмне деди? Келип айтып атат мынакей. Абу Идрис айтып атат Муаз ибн Жабалга. Эртеси күнү келип: Валлахи инни ла ухиббук лилла. Алла үчүн мен сизди жакшы көрөм деди. Ал эмне деди? Факала Аллахи деп айтып атат. Алла үчүнбү деп суроо берди. Факулту бул айтты: Алла үчүн. Факала Алла. Экинчи жолу сурады: Алла үчүн. Факулту Аллахи деп. Факала Алла. Үчүнчү жолу. Факулту Алла үчүн. Алла үчүн деди. Фа ахада би хубби ридаи. Менин мындай жамынчым бар эле, рида. Ошонун четинен кармап туруп, фажабазани илей, өзүнө тартты дейт. Вакала абшир деди дейт. Кушкабарлуу болуңуз. Фа инни сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккамын. Якул, мындай деп айтат эле. Кала Аллаху табарака ва таала, Алла айтат экен: Ваджабат мухаббатин лил мутахабина фия, вал мутажалисина фия, вал мутазавирина фия, вал мутабазилина фия. Алла айтат экен: менин мухаббатым важип болду. Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн отурушса, мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн бири-бирине жардам берип турушса. Ушуну айтты да Муаз ибн Жабал разияллаху анху. Ал Алла үчүн сиз жакшы көрөм деп келбедиби? Анда ушу хадисти ушуну айтып атат: бергениңиз. Мен пайгамбарыбыздан ушундай сөз укканмын дейт. Алла Таала айтат экен: ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, менин мухаббатым аларга важип болду дейт. Аллаху акбар. Сөзсүз түрдө деген сөз да. Төрт нерсе туган. Алла Таала айтып атат: не дейт? Мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн отурушса, отурган турганда да Алла үчүн. Мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн бири-бирине жардам беришсе, башка нерсе үчүн эмес. Ушундай адамдарга менин мухаббатым важип болду дейт. Мен силерге бир нерсе айтайын. Алла кимди жакшы көрсөчү, аны Алла Таала кабырда азаптабайт. Алла жакшы көргөн бендесинче дозокко ыргытпайт. Алла Таала жакшы көргөн бендесин эртеги кыямат күнү жүзүн кара кылбайт.
Алла Таала жакшы көргөн мен десинчи, эртеге дозокко азаптабайт. Аны бактысыз кылбайт. Алла жакшы көргөн кишиси. Ошон үчүн туугандар, Алла үчүн бирибизди жакшы көрөйлү. Зиярат кылсак Алла үчүн зиярат кылайлы. Отурсак Алла үчүн отурайлы. Жардам берсек бирибизге Алла үчүн жардам берели. Мына хадистен менен. Bir hadiste gelir. El-mutahabuna fillah ala manabira min nurin fi zillil arş yevma la zilla illa zillu. Allah üçün birbirini жақсы көргендерче, бұлар ертеге қиямат күні нурдан болған минбарларда отырышат екен. Минбар деп қойызға мыналарды. Отырат қалды минбарға. Нурдан жасалған минбарларда отырыша. Арыштың көлөкөсүндө дейт. Ал күнү арыштың көлөкөсүнөн башка көлөкө болбойт дейт. Ошондой күндө Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөн адамдарга Алла Таала ошо жай берет экен. Bir rivayette hakkat muhabbeti li mutahabine fiyya ve hakkat lil mutabaziline fiyya ve hakkat muhabbetin mutazavirine fiyya al mutahabuna fillah ala manabir min nurun fi zillil arş yevme la zilla illa zillu deyt. Allah Taala'nın muhabbeti kim Allah için bir-birini жақсы көрсе аларга анық. Важип болот деди бул жадан, анық болот деп атат. Bir-birinin Allah Taala üçün ziyaret kılsa, bir-birinin Allah Taala üçün yardım verse, biri Allah Taala üçün razıçılık oturursa, alarga mınaki anıq Allah'ın muhabbeti olar. Bir rivayette gelet bunday deydi. El-mutahabuna fi celali lehum manabiru min nur yagbituhumun nebiyyun ve şuhada. Sahih hadis. Allah aytatken, menin jalalim üçün bir-birini жақсы көргөндөргөчү ertege kıyamet günü nurdan jasalgan minbarlar bolot. Jana alardı görüp paygambarlar jana şehitler suktанышат deydi. Kimler suktанышат? Paygambarlar suktанышат eкен. Uşular Allah üçün, Allah'ın muhabbeti üçün bir-birini жақсы görüp жүрүшүптүr депчи. Allahu akbar. Paygambarlar suktanat. Şehitler suktанышат. Allah üçün жақсы көрүү öte ulu ibadat. Allah üçün bir-birini жақсы көрүү öte ulu ibadat. Allahu akbar. Emi kimdi Allah subhanahu wa ta'ala жақсы көрөт тугандар? Man ahabbahullah fa huwa min at-tawwabin. Tawba kılучыларды Allah жақсы көрөт экен. Kimdi? Tawba kılучыларды. Tawba kılganda Allah subhanahu wa ta'ala öte жақсы көрөт. Riyaz Salihinde rivayet gelet. Allah Taala tawba kılgan kişiden uşunçalık razı bolot eken. Uşunçalık kursant bolot eken, uşunçalık sүйүнөт экен, uşunça жақсы көрөt экен. Anın misalın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday bayan kılıp bergen. Bir kişi safarga çıgat eken, ulu olsun üstünde tamak aşı, su, bardıq nerseleri var. Jaşo tirikçilikке gerek. Çölde var atıp, çölde var. Bir жерде эс алайын dese, төбөсү качып кетип калат экен. Бардық азыгы, суу пуусу менен качып кетип калат. Бул бечара жүгүрүп издеп, жетпей таппай, төрт жарагында караса, эч кандай жашоонун себептери жок, өлүмдүн гана себеби бар. Жардам берген эч ким жок, ал жакта телефон да жок. Кимге чаласың, кимди чакырасың жардамга? Жашоодон үмүт үзүп, чарчагандан жатып калат экен. Өлөт деген ушу болот турбайбы деп. Уктап кетип, көзү жумулуп, көзүн аны уйкудан ачса, төбөсү жанында туруп да кайрачы. Sүйүнгөнүнөнчү, өзүнө батпай, өзү ушундай дебеш керек эле, бирокчу. Не деп берген? Я Алла, сен менин кулумсуң, мен сенин кудайыңмын деп берген да. Өзү сүйүнгөндөн өзүн кармай албай кээде адам ушинтип тилинен чыгып кетет, контролдончу. Сүйүнгөндөн ушинтип берген экен. Ошол төбөсүн тапкан канча сүйүндү? Алла Таала тооба кылган бендени bundan дагы көбүрөөк сүйүнөт дейт. Bundan daha göre Allah Teala razı oladı. Velillahil meselul a'la. Allah'a ulu misal tanıdık.
Туугандар, мынакей пайгамбарыбыз ушинтип түшүндүрүп берип атат бизге. Алла Таала бенде тооба кылса, Алла канчалык, эми сизчи башкаларды тооба кылдырсаңыз, тообага алып келсеңиз, даават кылып, тууган, арам нерсени ташта. Тооба деген кандай? Тооба ушул Алла Тааланы тыйган арам нерселерди таштап туруу. Алла Таала буйрган нерсени аткарбай жүргөн эле ошону аткарып туруу. Бир сөз менен айтканда даават кылуу да. Машаалла, мешитке алып келип даават кылып тооба кылса, эми канча Алла Таала мандан жакшы ыраазы болот. Ошо пенде де ушунча ыраазы болотса, сиз 10 кишини ушуга алып келсеңиз, 5 кишини алып келсеңиз, досуңузду, курсташыңызды, классташыңызды, кошунаңызды, кудаңызды, Аллаху акбар. Алып келебизби иншалла? Аракет кылайлы, өзүбүз да тооба кылайлы. Башкалар да тообага алып келейин. Башкалар тообага алып келейин. Демек, тооба кылуучулардан ушуларды Алла Таалам жакшы көрөт. Тазалануучуларды, даарат алып жүргөндөрдү, өзүнүн денесин таза кармап, жүрөгүн таза кармап жүргөндөрдү Алла Таалам жакшы көрөт. Таквалар жакшы көрөт. Кайрымдуулук, ихсан кылгандарды Алла Субхана ва Таала буларды жакшы көрөт. Вал мутажалисина фия дегенде мен үчүн отурушкандар деп атат. Алар кимдер? Десе, мынакей, кайсында жыйында отурбасын Алланы эстешет экен да. Не кылышат экен? Алланы эстешет экен. Алланын рахматын эстеп, Алланын берген белектерин, Алла Субхана ва Таала неаматтарын, кылган жакшылыктарын, ошолорду эстеп тургандар. Алхамдулилlah. Бул чоң нерсе. Алла Тааланын буйруктарын эстеп турат, Алла Тааланын тыюуларын эстеп турат, укуктарын эстеп турушат. Имам Аль-Мунави рахматулла алейх айткан экен. Кана Джунейд рахматулла алейх абадан машгулан фи халвати. Дайыма өз жеке отурчу экен да, зикирде, дуада, фикирде. Эгерде ушул мусулман бир туугандарынан кирип калса бирөө жарымы, файда дахала ихвануху хаража ва қаада махум. Алар менен чыгып отурат эле дейт. Ва якулу айтат экен да, мынтип айтат экен да. Лав а'ламу шай'ан афдала мин маджалиситикум ма харашту илайкум. Эгерде силер менен отургандан дагы абзелирээк нерсени мен билгенимде, анда силердин алдыңарга чыгып отурбайт элем дейт. Демек, мусулман бир тууган менен отурганчы, Аллаху акбар, бул өтө улуу ибадат деген да. Ошон үчүн иншалла өзүнүн зикирин токтотуп, өзүнүн инфиради жеке амалдарын токтотуп, мусулман бир туугандар менен келип, ошолор менен алхамдулилlah отурганы бул эң улуу абзел ибадат. Ошондуктан иншалла дайыма туугандар жакшы адамдар менен отурганды тандашыбыз керек экен. Себептен жакшы адамдынчы эч нерсе сүйлөбөсө дагычы касиети тийип турат сизге, пайдасы тийип турат. Жаман адам эч нерсе сүйлөбөсө дагы анын кесепети тийип турат сизге. Алымдар мисал берет го. Атыр дүкөнүнө барып калсаңыз, атыр сүйкөнбөсөңүз деле жыттанып чыгасыз да. Кузнецтин жанында отуруп алсаңыз, бая неме кылат го, эмне деп коет эле темирлерди. Эмне деп коет? Темирлерди отко салып неме кылып го. Ошого барсаңыз, түтүп чыгасыз өзүңүз. Жакшы адамдын алхамдулилlah таасири тиет, жаман адамдын дагы таасири тиет. Ошондуктан иншалла айтат да, бактылыктын белгиси ушул дейт тууган. Үйдүн ичинде ыймандуу аял болсо, 4 дубалдын ичинде, 4 дубалдын сыртында ыймандуу дос болсо, сенен өткөн бактылуу жок дейт. Ошон үчүн ыймандуу, алхамдулилlah, үйдүн ичинде ыймандуу аялың бар, үйдүн сыртында ыймандуу досуң бар, эң бактылуу сенсиң. Себептен ал сени арамга түртпөйт. Ал сени арамга түртпөйт эч качан. Бейишке бара турган амалга түрткү болушу мүмкүн, бирок арамга түртпөйт сени. La ilahe illallah. Allah Taala баарыбызды бири-бирибизди ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйгөндөрдөн кылсын.